Садыр Жапаров Кыргызстанда көз карандысыз медиалар толук кандуу иштеш үчүн бардык шарттар бар деп билдирди. Мындай билдирүүнү президент биринчи жолу жасап жаткан жок. Анткени менен Азаттыктын сайтынын бөгөттөрүшү, басылманы жоюлат деген коркутуулар, журналисттерди суракка чакырылышы таптакыр башканы айтып турат. Көз карандысыз медиага каршы күрөшүүнүн куралы катары бийлик дээрлик 2 жыл мурда кабыл алынган фейктер жөнүндөгү мыйзамды колдонууда. Ушул мыйзам бузулду деген жүйө менен Маданият министрлиги 2022 жылы бир нече саатка 24 KG агенттигинин ишин токтоткон. Ал эми Республика гезити менен Азаттыктын сайты таптакыр эле бөгөттөлүп отурат. Жакында клубко дагы эскертүү келди. Маданият министрлиги редакцияга макалалардын бирин өчүрүү талабы менен кат жөнөттү. Өчүрбөй турган болсок, сайтты бөгөттөйбүз деп эскертишти. Биз албетте эч нерсени өчүргөн жокпуз. Ушул тапта арыз ээси дооматтарынан баш тартып, бөгөттөө коркунучу артка жылды. А бирок өлкөдөгү сөз эркиндигине болгон коркунуч дагы деле күчүндө. Себеби бийликтин колунда өзүнө жакпаган журналисттерге каршы колдонулуучу мыйзамдар, ал тургай көзөмөлдөөчү медиа ресурстар дагы бар. Менин атым Чолпон. Сиздерге мамлекеттик телеканалдар жана бийликчил медиалар сайты бөгөттөлгөн Азаттыкка кандайча чабуул жасап жатканын айтып берем. Чабуулду түшүнүү үчүн 4 телеканалды, Алато 24 жана ЛТР телеканалдарын, ошондой эле бийликчил Регион ТВ менен 7 каналдын берүүлөрүн көрүп чыктык. Мындан тышкары бийликчил деп айтууга боло турган Вечерний Бишкектин макалаларын менен дагы тааныштык. Маданият министрлиги Азаттыктын сайтын бөгөттөгөндө ЛТР жана Алато 24 телеканалдары бул маалыматты бир бетке чагылдырды. Алар көрөрмандарга көз карандысыз медиалар Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштейт. Ал эми Азаттык анык эмес маалымат таратат деп айтып беришти. Бирок алгач Азаттыкты бөгөттөөгө эмне себеп болгонун түшүнүп алсак, бул окуяда эң кызыгы Азаттык өзүнүн материалы үчүн бөгөттөлгөн эмес, Настоящее время берүүсүнүн эфир үчүн бөгөттөлгөн. Настоящее время бул Эркин Европа Азаттык радиосунун түзүмүнө кирген телеканал. Анын түзүмүнө Азаттык өзү дагы кирет. Чиновниктер телеканалдын эфиринен кастык тилин жана такталбаган маалыматты байкашкан. Бул эле риториканы мамлекеттик ЖМК дагы уланткан. Дегеле эфирде эмнелер айтылды эле? Ал учур кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал болуп жаткан кез болчу. Настоящее время 16 сентябрь күнү түз эфирде чек арадагы абалды чагылдырган кыргызстандык журналистти көрсөткөн. Аны менен чогуу эфирде Азаттыктын тажик кызматынын Озоди радиосунун редактору дагы болгон. Алып баруучу тажикстандык журналисттен коңшу өлкөнүн бийлигинен чек арадагы куралдуу жаңжал боюнча позициясын сураган. Озодинин редактору тажик чек ара кызматы жарыялаган расмий пресс-релиздин мазмунун айтып берген. Ал мындайча: Ну и вот по последней информации обстрелы снова возобновились, и все подробности узнаем у наших коллег Камилы Валиевой и редактор радио Озоди Хиромон Бакузоды. Здравствуйте, коллеги. Хиромон, обращаюсь сначала к вам. Есть ли точная информация о погибших и пострадавших со стороны Таджикистана? И вообще, как власти страны комментируют конфликт? Добрый вечер, Шавкат и коллеги. Буквально перед началом эфира Госинформагентство Ховар опубликовало заявление пресс-центра погранвойск Таджикистана. В нем говорится, что кыргызстанская сторона, несмотря на достигнутые ранее договоренности режима прекращения огня, начала обстрел 2 приграничных районов Таджикистана. Это Бободжон, Гафуровского и Исфаринского района. По данным погранвойск Таджикистана, кыргызстанские военные стянули в приграничную зону все виды тяжелой техники. Также утверждается, что Кыргызстан для нанесения ударов активно используют военные вертолеты и беспилотники. По заявлению официальных властей в Таджикистане, нынешний конфликт начали кыргызстанские военные. Пограничные войска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана заявили, что кыргызстанские военные атаковали 2 населенных пункта в восточной части Исфаринского района. Это Лакон и Богыстон. В ведомстве заявляют, что кыргызстанская сторона проигнорировала все их предложения о проведении переговоров. Ушул эле учурда Кыргызстандын мамлекеттик телеканалдары төмөнкүчө көрсөтүшкөн.
Азаттык медиа сайтын жабууга 16 сентябрда жарыяланган Азаттыктын «Настоящее время» телеканалында түз эфирде жарыяланган бул видео материалы себеп болгон. Баткендеги кырдаал боюнча жалган маалымат жарыялаган үчүн Маданият жана маалымат министрлигинин чечими менен Азаттык медиа сайты 2 айга жабылды. Министрлик буга Баткендеги чек арага байланыштуу кырдаалда Кыргызстан биринчи кол салып, оор согуштук техникалар менен тынч жаткан тажик элин аткылады деген жалган маалымат таратып, кийин аны өчүрүүдөн баш тартканы себеп болгон жүйө катары келтирди. Кыргызстанская сторона, несмотря на достигнутые ранее договоренности режима прекращения огня, начала обстрел 2 приграничных районов Таджикистана. Азаттыктын кыргыз кызматынын журналисттери эмес, башка өлкөнүн атайын кызматы айыптаганы үчүн мамлекеттик телеканалдын журналисттери контексттен кыскартып алган видеодон тышкары карапайым элдин пикирин колдонуп, коомдук пикирди манипуляция кылган. ЛТР дагы, Алато 24 дагы өлкөнүн ар башка облустарынын тургундарынын оюн уккан, баары бир ооздон Азаттык жабылсын дешкен. Мам-канал каршылардын пикирин укканда эмес. Биз ататалган каналдардын YouTube жана Facebook'тагы барактарына өңүлүп, 2022 жылдын ноябрында Бишкек жана Ош шаарларында өткөн сөз эркиндигинин коргоону талап кылган тынчтык марштары тууралуу бир дагы сюжет тапкан жокпуз. Азаттыкка нааразы тургундардын бири Үпүл Асаналиеваны ЛТР маекке тарткан. Асаналиева өз кезегинде юридикалык жактан сабаттуу болуп чыккан. Ал басылманын сайтын бөгөттөөгө негиз болгон мыйзамдын аталышын так билет экен. Эл арасындагыдай фейктер жөнүндөгү мыйзам деп атаган эмес. 2 айга эмес, такыр эле жаап, орду түү менен жок кылса да болот. По мне, лучше закрывать Азаттык не на 2 месяца, а навсегда, потому что они грубо нарушили закон о защите от недостоверной информации. Азаттык в такие тяжелые для народа дни, наоборот, нагнетал ситуацию. Им важно, чтобы в нашей стране был хаос, беспорядок и конфликты. Нам не нужен такой медиаресурс. Никакой пользы от Азаттыка нет. Кызыгы, сюжеттин орус тилиндеги версиясында аялдын үнү синхрондук котормо менен коштолгон. Биз Асаналиева чын эле ошол сөздөрдү айтканбы так билбейбиз. Ушул эле сюжетти ЛТР кыргыз тилинде чыгарган. Анда Асаналиева бир дагы мыйзамды атаган эмес. Согушту күчөтүп бөгөтөр. Болбогон жерден жанагыдай элдин кызылгандуулукка алдырып, анан ошондон арбалан бар башталып атпайбы. Ошон үчүн мен Азаттыкты 2 айга эмес, мен түбөлүккө жаптаса деле макулмун. Бул батыштын кулу болуп атпайбы булар деген. Ошо батыш буларды каржылап атат. Ошолордун бир ара максатынын кулу жетелемелер. Ошо жемкорлордун баягы верчими болуп ошолордучу. Мындай айтканда ара максатынын кулу болуп эле ошолордун буйртмасын аткарып атат да. Айтмакчы, туш келген кыргызстандыктарды кепке тарткан бийликчи журналисттер эмнегедир Асаналиевадан буга чейин дагы бир нече жолу комментарий алышкан. Өткөн жылдын августунда башка канал Алато 24 дагы Асаналиеванын пикирин эфирден берген. Анда аял УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын баатыры намына татыктуу деген пикирин айткан. Сентябрь айында болсо президент Ташиевке дал ушул наамды ыйгарган. Ушул балага эң жогорку сыйлык деп туруп кыргыз эл баатыр деген сыйлыкты бериш керек дейм да. Себеби ал татыктуу. Андан да жогорку сыйлык болсо болот. Муну эл 5 колдоп көтөрөт. Бул нерсени. Себеби элдин оолу. Мамлекеттик телеканалдардын риторикасын УКМКнын башчысы менен байланышы бар делген 7 каналдагы жүргүзөт. Баткендеги куралдуу кагылышка Кыргызстанды күнөөлүү деген Азаттык радиосу 2 айга жабылат. Тажик агрессиясы учурунда Азаттык радиосу Кыргызстан тарапты күнөөлөп, биринчи ок атып, оор согуштук куралдарды колдонду деген жалган маалымат тараткан. Бийлик жана мамлекеттик телеканалдар эбактан бери эле көз карандысыз журналисттерди, бейөкмөт уюмдарды жана оппозиционерлерди батыштын акчасына иштейт деген аргумент менен дискриминациялоого аракет кылып келет. Ушул эле аргумент Азаттыкты бөгөттөө жөнүндө сюжеттерде дагы колдонулган. Бул тууралуу бийликчил каналдардын туруктуу коногу Ахунбай Кошоев дагы айткан. Внутреннему политическому событию они предпочтение дают всем коррупционерам, оппозиционерам. Допустим, бийлик сырлары под такой передачей они пропагандировали, хвалили Бекназарова, Дюшебаева и прочих. Это означает, они работают против нашего кыргызского государственного устройства. Это, во-первых. Почему они так поступают? Потому что финансируется
американским государством, Конгрессом. Ушундай эле ой түрмөгүн Алато 24 телеканалында аспекты безопасности автордук берүүсүн алып барган журналист Бердибай Саматовдон дагы укса болот. Деструктивная деятельность отдельных интернет-изданий, независимых журналистов и свободных СМИ наносит немалый и реально ощутимый вред Кыргызстану. Это показали и события на кыргызско-таджикской границе, когда отдельные аккредитованные в нашей республике зарубежные масс-медиа предприняли совершенно неприкрытую ничем попытку спровоцировать продолжение вооруженного конфликта, обвинив в начале боевых действий кыргызскую сторону. Без сомнения, это была тактическая уловка, как часть информационной войны, которую западные игроки пытаются развязать и поддерживать в странах Центральноазиатского региона. Ушул эле риториканы Камчыбек Ташиев менен байланышы бар делген Регион ТВ каналынын директору Өткүрбек Рахманов «Балким» деп аталган автордук программасында улантат. Анын айтымында Азаттык басылмасы түздөн-түз АКШнын буйрутмасын аткарат жана ошолордун чийген сызыгынан 1 мм дагы чыга албайт. Эми өзүңүз ойлоңуз. Жөндөн-жөн эле ошончо чоң каражат кетирип, Кыргызстанга жана башка өлкөлөргө Азаттык деп радио ачып, күн сайын чыгым кылып кимге зарыл? Сөз эркиндигин, демократияны үйрөтөбүз деген лозунг астында кирип келип алып, Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип, кыргыздар кандай жашашы керек экенин АКШда отуруп алып чечкиси келгени кандай? Рахмановдун бул ой пикирин угуп отуруп, дагы бир аз ой жүгүрткүп көргүм келет. Өзүңүз ойлонуп көрүңүзчү. Жөндөн-жөн эле ошончо чоң каражат кетирип, Кыргызстанда Регион ТВ жана 7 каналды ачып, аларга күн сайын чыгым кетирүүнүн кандай зарылчылыгы бар? Вечерний Бишкек гезити менен Камчыбек Ташиевдин байланышы тууралуу эч кандай шек жок. Ошентсе дагы басылманын журналисттери УКМКнын төрөгасын абдан жогору баалаганы байкалат. Алардын пикиринде, мисалы Ташиев коррупциянын бардык көрүнүштөрү менен аеосуз күрөшүп жатат. Ошондой эле бардык ыңгайсыз суроолорго генералдарча кайраттуу жооп берет. Азаттыктын бөгөттөлүшү боюнча Вечерний Бишкектин позициясы мам каналдар менен бийликчил басылмалар карманган позицияга абдан окшош. Анткени менен газета бул позицияны башкача стилде берет. Мам каналдарда Кремльчил саясаттын учкундары даана байкалат. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстанды ооздуктоо аракетин сактап калуу үчүн дагы аракет жасады деген аталыштагы макалада автор Азаттыктын эфиринен ошол эфир үчүн бөгөттөлгөнүн көрүп чыккандан кийин анда жагымсыз маанай калганын айтып нааразы болгон. Ошондуктан басылманы чет элдик агент деп таанууну талап кылып жаткан элдин кыжырдануусу толук түшүнүктүү деп жазган. Макалада ошондой эле кыргызстандыктардын коргоп жана жайылта турган өз кызыкчылыктары бар экени айтылат. Албетте, вечерка бардык кыргызстандыктардын кызыкчылыгы эмнеде экенин жакшы билет. Бул жааттан алып караганда Азаттыктын бөгөттөлүшү акыл эстүү, мыйзамдуу жана негизделген кадам деп жазган басылма. Макалада имиш деген сөздү кошуу менен Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектеген мыйзамдар дагы белгиленет. Журналисттин айтымында ЖМК жөнүндөгү жаңы мыйзам кыргыз журналисттерин терең тынчсыздантат деген имиш. Ал эми ошол фейктер жөнүндөгү мыйзамды ажыдардын койругу. Ал арада бөгөттөө коркунучу Политклиника басылмасын дагы тооруп турган кези. Политклиника ЛТР телеканалынын жетекчисинен дал ошол мыйзамга таянып, материалды өчүрүүнү талап кылган кат алган. Кийинчерээк ЛТР Политклиника менен соттошуу ниети бар экени белгилүү болду. Мамлекеттик жана бийликчил басылмалар анык эмес маалыматтарды таратканбы? Ооба, Маданият министрлиги аларды фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде бөгөттөдүбү? Жок. Ошондо бул мыйзам кыргызстандыктарды анык эмес маалыматтан коргойбу же бийликке жакпаган маалыматтанбы? Суроонун жообу белгилүү болуп калды көрүнөт. Кыргызстанда көз карандысыз маалымат каражаттары иштеш үчүн керектүү бардык шарттар барбы же жокпу деген суроонун жообунда эле.